Баткен мамлекеттик университетинин орто кесиптик билим берүү боюнча жылдын мыкты окутуучусу сынагынын катышуучусу Мадмусаева Турсунай Абдрашитовна 1969 жылы 12 октябрда Сүлүктүү шаарында туулган. 2 баланын сүйүктүү энеси, 5 небереси бар. Кызы Жолдошева Гүлзада үй бүлөлүү, Ош медициналык окуу жайын ийгиликтүү бүтүрүп, шаарыбыздын ооруканасында мээрбан болуп иштеп жатат. Уулу Юлдашев Жанышбек Ош гуманитардык педагогикалык институтунун дене тарбия адистигин бүтүрүп, көп жылдан бери Сүлүктүү шаарындагы Наби Кушматов атындагы номер 9 мектеп гимназиясында дене тарбия мугалими болуп иштеп келе жатат. Мадмусаева Турсунай Абдрашитовна 2001 жылы Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун кыргыз тили жана адабияты адистигин ийгиликтүү аяктаган. Ал 1990 жылдан 1994 жылга чейин Аккоо балдар бакчасында тарбиячы, 1996 жылдан 2001 жылга чейин Рустам Жолбаев атындагы номер 4 орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими, 2001 жылдан 2009 жылга чейин Батмунун Сүлүктүү педагогикалык колледжинде кыргыз тили жана адабияты окутуучусу, 2009 жылдан 2011 жылга чейин Наби Кушматов атындагы номер 9 мектеп гимназиясында жана Рустам Жолбаев атындагы номер 4 орто мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. Көптөгөн сыйлыктардын ээси болуп, 2011 жылдан баштап Батмунун Сүлүктүү педагогикалык колледжинде кыргыз тили жана адабияты окутуучусу, методикалык иштер боюнча инспектор, циклдык комиссиянын төрайымы, окуу иштери жана мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары кызматтарында иштеп келе жатат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын диплому менен сыйланган. Мадмусаева Турсунай Абдрашитовна сабак өтүүдө өз чеберчилигин көрсөтүп, заманбап окутуу технологиялар, тилдерди окутуудагы коммуникативдик методиканын негиздери боюнча курстан өтүп, сертификат алып келген. Орто кесиптик окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн предметтик олимпиададан Мадмусаева Турсунай Абдрашитовнанын даярдаган студенттери кыргыз тили жана адабияты предметинин 1 орунду камсыз кылып келе жатат.